Бүгүн 10 мартта Кыргыз-Тажик чегарасында курал колдонгон жаңжал чыкты. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы билдирди. Болжол менен саат 10:50 чамасында Баткен районунун Тескей жерлигиндеги такталбаган аймакта Тажикстандын нөөмөттө турган чегарачылары мурдагы жүрүү багытын өзгөртүп, жаңы чекке кирип, Кыргызстандын чегарачыларын аймактан чыгып кетүүсүн талап кылган. Жеринен тажик чегарачыларынан кошумча күчтөр келип, жаңы чекке кирүүгө аракет кылышкан. Кыргыз чегарачылары ага жол берген эмес. Натыйжада атышуу орун алган. Эки тараптын чегара өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөшүп, чатак орун алган жерден кезметчилерди алып кетүүгө, кошумча күч жана курал алып келбөөгө макулдашты. Атышуудан жабыркагандар катталган жок. Учурда эки тараптын өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү улантып жатат. Баткен облусундагы чегарачылар учурда күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүштү. Чегара кызматы Тескей жерлиги мамлекеттик чегаранын такталбаган аймагына кирерин жана Кыргызстандын жарандары пайдаланып жаткандыгын белгилейт.